Арыбаңыздар, урматтуу телекөрүүчүлөр, радио угармандар, республикалык штабтын пресс борборунда брифингти баштайбыз. Кыргызстандагы бүгүнкү күнгө болгон эпидемиялык абал тууралуу жана саламаттык сактоо мекемелеринин кызматкерлерине кепилденген компенсациялык төлөмдөр тууралуу Кыргыз Республикасынын саламаттык сактоо министрлигинин коомдук саламаттык сактоо башкармалыгынын башчысы Акматова Айнура Бектургановна жана Кыргыз Республикасынын саламаттык сактоо министрлигинин юридикалык бөлүмүнүн жетекчиси Жумакеев Азамат Бердиалиевич маалымат бермекчи. Брифингти ТүЗОодон ЛТР, КТРК, Ала тоо 24, 5 канал, Пирамида телеканалдарынан, облустук медиа борборлордон, ЛФМ, 1 радио, Кыргыз радиосу, Мин Кыял ФМ, Марал ФМ радиолорунан, ЛТРдин YouTube каналынан, Фейсбуктан Кыргыз өкмөтү, Социальное правительство, МТРК ЛТР жана 1 радионун баракчаларынан көрүп уга аласыздар. Здравствуйте, уважаемые телезрители, радиослушатели. Мы начинаем брифинг в пресс-центре Республиканского штаба. Ежедневную информацию по эпидемиологической ситуации с коронавирусом в стране и о компенсационных гарантиях работникам организации здравоохранения расскажет начальник управления общественного здравоохранения Министерства здравоохранения Кыргызской Республики Акматова Айнура Бектургановна и заведующий юридическим отделом Министерства здравоохранения Кыргызской Республики Жумакеев Азамат Бердиалиевич. Прямой эфир брифинга вы можете посмотреть на телеканалах ЛТР, КТРК, Ала тоо 24, Пирамида, 5 канал в областных медиацентрах, а также на радиостанциях ЛФМ, 1 радио, Кыргыз радиосу, Мин Кыял ФМ, Марал ФМ, в областных медиацентрах, на YouTube-канале ГТРК ЛТР, в Фейсбуке, на страницах социального правительства, Кыргыз өкмөтү, МТРК ЛТР и 1 радио. Айнура Бектургановна, вам слово. Доброе утро, уважаемые телезрители, уважаемые радиослушатели. Позвольте рассказать о статистических данных по эпидемиологической ситуации COVID-19 на 4 мая 2020 года. Из стационаров республики за сутки выписано 11 пациентов с ранее подтвержденным диагнозом COVID-19. Из них в городе Бишкеке 7, на Нарынской области 4. При выписке результата анализов на коронавирус у всех отрицательные. Всего за время выписано с выздоровлением по стране 575 пациентов. На 4 мая 2020 года по республике зарегистрировано 35 новых подтвержденных случаев COVID-19. Из них в городе Бишкек 25 случаев, в Джалабадской области 5 случаев, в Чуйской области 2 случая, в Баткенской области 1 случай и в Нарынской области 1 случай. Всего в Кыргызстане зарегистрировано 830 подтвержденных случаев инфицирования COVID-19. Из них в Джалабадской области 123, в Ошской области 169, в городе Ош 113, в Чуйской области 72, в городе Бишкек 231, в Баткенской области 14, в Нарынской области 98 и в Иссыкульской области 10. За сутки с подтвержденным COVID-19 медицинских работников зарегистрировано 9 случаев, из которых в городе Бишкек 6 случаев, в Джалабадской области 2 случая, в Нарынской области 1. Общее количество медицинских работников с диагнозом COVID-19 составляет на сегодня 216 случаев. С выздоровлением выписано из стационаров республики 139 медицинских работников. Из всех зарегистрированных положительных случаев 443 – это женщины, 387 – мужчины. Среди новых случаев 17 составляют женщины и 18 – мужчины. Если посмотреть на распределение зарегистрированных случаев COVID-19 по возрасту, то дети в возрасте до 15 лет составляют 113, из них до года 6, от 16 до 19 лет 24, от 20 до 35 лет 242, от 35 до 55 лет 284 человека, от 55 и старше 167 человек. В стационарах республики на лечении находится 245 пациентов. Из них в тяжелом состоянии 13 пациентов, 6 из которых находятся на лечении в реанимационных отделениях. В состоянии средней тяжести 47 пациентов, в удовлетворительном состоянии 185 пациентов. Выписано из стационаров страны 575 человек.
летальных случаев 10. Всего на исследование с 5 февраля 2020 года поступило 57 109 исследований. Количество контактных лиц с лабораторно подтвержденными больными COVID-19 составляет 3545 человек. При этом необходимо отметить, что количество контактных лиц может изменяться по ходу эпидемиологического расследования. И по Кыргызской республике на обсервации находятся 908 человек. Рахмат, эми мамлекеттик тилде да маалымат берип коесузбу? Саламатсыздарбы, урматтуу телекөрүүчүлөр жана радио угармандар. Уруксат берсеңиздер, 4 май 2020 жылга карата COVID-19 боюнча статистикалык маалыматка токтоло кетсем. Бир сутка ичинде жалпысынан 11 бейтап ооруканадан айыгып чыгарылды. Анын ичинен Бишкек шаарынан 7 бейтап, Нарын облусунан 4 бейтап чыгарылды. Кайталанып алынган анализдердин баардыгы терс. Республика боюнча бүгүнкү күнгө чейин жалпы 575 бейтап айыгып ооруканалардан чыгарылды. 2020 жылдын 4 майына карата республика боюнча тастыкталган COVID-19 инфекциясынын жаңы 35 учуру катталды. Анын ичинен Бишкек шаарында 26 учур, Жалал Абад облусунда 5, Нарын облусунда 1, Чүй облусунда 2, Баткен облусунда 1 учур. Кыргызстанда тастыкталган COVID-19 инфекциясынын жалпы 830 учуру катталды. Анын ичинде Жалал Абад облусунда 123, Ош облусунда 169, Ош шаарында 113, Чүй облусунда 72, Бишкек шаарында 231, Баткен облусунда 14, Нарын облусунда 98, Ысык Көл облусунда 10. Бир сутка ичинде коронавирус жуктуруп алган медицина кызматкерлеринин саны 9-ду түздү. Алардын ичинен 6 Бишкек шаарында жана Нарын облусунда 1, Жалал Абад облусунда 2 медициналык кызматкер. Жалпысынан республика боюнча COVID-19 диагнозу менен медициналык кызматкерлер арасында 216 учур катталды. Айыгып чыккан медициналык кызматкерлердин саны 139-ду түздү. Жалпы катталган COVID-19 учурларынын ичинен 443 адам аял, 387 эркек. Ал эми жаңы катталган учурларда 17 аял, 18 эркек адам. COVID-19 инфекциясынын катталган учурларын жаш өзгөчөлүгүнө жараша бөлүштүрүп келсек, 15 жашка чейинки балдар 113, анын ичинде 1 жашка чейинки 6, 16 жаштан 19 жашка чейинки адамдар 24, 20 жаштан 35 жашка чейин 242, 35 жаштан 55 жашка чейин 284, ал эми 55 жаштан жана андан жогору 167 адам. Республиканын стационарларында дарыланып жаткан бейтаптардын саны 245-ти түздү. Анын ичинен оор абалда 13 бейтап, алардын 6-осу жандандыруу бөлүмдөрүндө дарыланып жатат. Орточо оор абалда 47 бейтап жана канааттандырарлык абалда 185. Республиканын стационарлардан дарыланып чыккан бейтаптардын саны 575-ти түздү. Каза болгондор 10. Республиканын лабораторияларына изилдөөгө келип түшкөн үлгүлөрдүн саны 5 февраль 2020 жылдан баштап 57 109-ду түздү. COVID-19 лабораториялык жактан тастыкталган оорулар менен байланышта болгон жактардын саны 3545 адамды түздү. Белгилеп кетүүчү нерсе, байланышта болгондордун саны эпидемиологиялык изилдөөлөрдүн жүрүшүндө өзгөрүшү ыктымал. Ал эми республика боюнча обсервация жаткан адамдардын жалпы саны 908-ди түздү. Рахмат. Эми саламаттык сактоо уюмдарынын кызматкерлеринин кепилденген компенсациялык кепилдиктери тууралуу маалымат алсак, Азамат Бердиалиевич, сөз сизде. Микрофонду күйгүзүп аласызбы? Рахмат. Здравствуйте, уважаемые телезрители. Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Хотели представить информацию по выплатам, компенсационным выплатам работникам организации здравоохранения.
По распространению коронавирусной инфекции COVID-19 в стране были введены чрезвычайная ситуация, а затем чрезвычайное положение. При этом были приостановлены вся хозяйственная деятельность. В этих условиях организации здравоохранения работали в штатном режиме. При этом отдельные работники, которые в зоне риска, беременные, пенсионеры, имеющие хронические болезни, были отпущены домой и не осуществляли трудовую деятельность. Для обеспечения выплат данным сотрудникам оплаты труда на основе статьи 170 Трудового кодекса Кыргызской Республики было принято распоряжение правительства о вопросах оплаты труда в условиях режима чрезвычайной ситуации работникам организации здравоохранения от 27 апреля 2020 года за номером 148. В целях реализации данного распоряжения Министерством здравоохранения издан приказ от 27 апреля 2020 года за номером 263, в котором медицинским работникам и иным работникам организации здравоохранения, не выполнившим норму труда, должностные обязанности, оплату гарантированной заработной платы по основному месту работы не более одной ставки, выплат по результатам оценки работы на основе индикаторов и КТУ осуществлять, исходя из степени трудового участия на основании положения об оплате труда работников здравоохранения Кыргызской Республики, выплат по неначисленным отпускам и по листам временной нетрудоспособности, а также другие доплаты при возникновении оснований для осуществления расчетов. Учитывая, что согласно статье 170 Трудового кодекса при невыполнении норм труда должностных обязанностей по причинам, независимым от работодателя и работника, за работниками сохраняется не менее 2/3 тарифной ставки оклада. Оплата труда работников здравоохранения регулируется постановлением правительства Кыргызской Республики от 26 мая 2011 года за номером 246 о подтверждении положения об оплате труда здравоохранения Кыргызской Республики, которым обозначено, что гарантированная заработная плата состоит из базового оклада, отдельных надбавок и доплат. При этом начисление осуществляется по основному месту работы не более одной ставки. Также выплата по результатам оценки работы на основе индикаторов и КТУ производится в соответствии с вышеуказанным постановлением правительства, где указано, что КТУ определяется по рекомендуемым показателям оценки трудового вклада каждого работника. Рекомендуемые показатели оценки трудового вклада каждого работника в общие результаты деятельности организации здравоохранения утверждаются приказом Министерства здравоохранения Кыргызской Республики. На основании рекомендуемых показателей оценки трудового вклада каждого работника экспертной комиссии организации здравоохранения разрабатываются показатели оценки трудового вклада каждого работника. В свою очередь, коэффициент трудового участия – это обобщенная качественная количественная оценка трудового вклада каждого работника в общий результат использования при коллективной оплате труда. Далее. В целях выплаты оплаты труда в отношении государственных служащих системы здравоохранения на период чрезвычайного положения и чрезвычайной ситуации было принято распоряжение правительства Кыргызской Республики от 27 апреля 2020 года за номером 147, которым было установление выплаты работникам, которые работали дистанционно, должностного оклада, надбавки за классный чин и выслугу лет учетной степени работы в высокогорных и отдаленных местностях. Соответственно, Министерством здравоохранения был издан приказ от 29 апреля 2020 года за номером 273. Для обеспечения компенсационных выплат, причиненного жизни и здоровью вреда медицинским и иным работникам, задействованных и исполняющих обязанности в условиях чрезвычайной ситуации, карантина, военных действий, на сегодняшний день, то есть 2 мая 2020 года, за номером 233 правительство приняло постановление о порядке выплаты компенсации за причинение вреда жизни и здоровью вышеобозначенным работникам. Данный порядок был разработан Министерством здравоохранения на основании поручения вице-премьер-министра Аиды Исмаиловой. Данный документ даст возможность производить выплаты инфицированной инфекцией коронавирус COVID-19 работникам организации здравоохранения. При этом данный порядок устанавливает следующие основания компенсации. Заболевание инфекционной болезнью не менее 1000 расчетных показателей. Второе. Инвалиду первой группы 10-летнего оклада по занимаемой должности, инвалиду второй группы 8-летнего оклада по занимаемой должности, инвалиду третьей группы 5-летнего оклада по занимаемой должности. Получившим ранение, травму, контузию выплачивается единовременное денежное пособие в размере от 10 до 20-кратного размера оклада по занимаемой должности. Семьям работников, погибших, выплачивается компенсация в размере не менее 5000 расчетного показателя, определяемого отдельным решением правительства Кыргызской Республики. Члены семьи вышеуказанного работника, находящихся на полном содержании работника или получающего от него помощь, которая является для них постоянным и основным источником средств к существованию, дополнительно получают компенсацию в размере 20-летнего оклада
по последней занимаемой должности. В целях стимулирования медицинских работников, осуществляющих деятельность в очаговых территориях, были разработаны механизмы компенсационных выплат для лиц, работающих в очагах эпидемии, выполняющих работы, связанные с высоким риском заражения возбудителями инфекционных болезней в очагах эпидемии и приравненных к ним территориях, инициировано и утверждено постановлением правительства Кыргызской Республики за номером 194 от 3 апреля 2020 года об утверждении положения о порядке расходования средств, поступающих на проведение мероприятий по предупреждению борьбы с эпидемией. 22 марта 2020 года, где компенсационные выплаты установлены из расчета минимальной заработной платы, установленной законом о республиканском бюджете Кыргызской Республики, на соответствующий год и прогнозируемый период. В целях реализации вышеуказанного постановления правительства Кыргызской Республики, Министерства здравоохранения Кыргызской Республики издан приказ за номером 224 от 8 апреля о расходовании средств на оплату труда, командировочных расходов на горючие смазочные материалы в период работы противоэпидемиологических мероприятий по коронавирусу. Рахмат, Азамат Бердиевич. Мүмкін болса мамлекеттик тилде дагы маалымат алсак. Саламатсыздарбы, урматтуу телекөрүүчүлөр, саламатсыздарбы, урматтуу үн алгычынын угуучулары. Силерге саламаттык сактоо мекемелеринде иштегендердин төлөмдөрү боюнча компенсациялык төлөмдөр жөнүндөгү маалыматты кыска берип кетерсиздер. Рухсат этиңиздер. Өлкөдө COVID-19 коронавирус инфекциясынын жайылуусунун уламы өзгөчө кырдаал, андан соң өзгөчө абал режимине киргизилди. Муну менен бардык чарбачылык ишмерлер токтотулду. Ушундай шартта саламаттык сактоо уюмдарынын штаттык режимде иштеп жатты. Мында тобокелдик топторунун айрым кызматкерлер, кош бойлуу аялдар, пенсионерлер, өнөкөт оорулары барлар үйлөрүнө кое берилип иштеген жок. Бул кызматкерлерге төлөмдөрдү камсыздоо үчүн Кыргыз Республикасынын Эмгек кодексинин 170 беренесинин негизинде Кыргыз Республикасынын өкмөтүнүн 2020 жылдын 27 апрелинде номер 148 саламаттык сактоо уюмдары кызматкерлеринин өзгөчө абал кырдаал режиминин шарттарында эмгек акынын төлөө маселелери жөнүндө буйругу кабыл алынган. Кийинчерээк аталган Кыргыз Республикасынын өкмөтүнүн буйругун аткаруу үчүн Кыргыз Республикасы Саламаттык сактоо министрлиги 2020 жылдын 27 апрелинде 263 буйругу чыгарылды. Анда эмгекченемдерди кызматтык милдеттерин аткарбай калган саламаттык сактоо уюмдарынын кызматкерлерине жана башка жумушчуларына төмөнкү төлөмдөр каралды. Кепилденген эмгек акысы негизги иштеген жеринен бир ставкадан көп эмес өлчөмдө төлөмдөр. Индикаторлордун жана КТУнун негизинде иш баалоонун натыйжалары боюнча төлөмдөрдү Кыргыз Республикасы саламаттык сактоо кызматкерлеринин эмгек төлөө жөнүндө Кыргыз Республикасынын 2011 жылдын 26 майындагы 246 токтому менен бекитилген жобосу негизинде төлөнсүн. Чегирилген эмгек өргүлөр жана убактылуу эмгекке жарамсыздык баракчалары боюнча төлөмдөр, ошондой эле эсептөөлөрдү жүргүзүү үчүн негиз чыккан учурларда башка төлөмдөр. Эмгек кодексинин 170 беренесин эске алганда жумуш берүүчүгө жана жумушчуга көз каранды болбогон себептерге байланыштуу эмгек ченемин кызматтык милдетин аткарбай калган учурда жумушчуга тарифтик ставкасынын маянасын 3/2 бөлүгүнөн кем эмес өлчөмү сакталат. Саламаттык сактоо кызматкерлеринин эмгегин төлөө Кыргыз Республикасынын өкмөтүнүн 26 май 2011 жылдын 246 токтому негизинде Кыргыз Республикасы саламаттык сактоо кызматкерлеринин эмгек төлөө жөнүндө жобонун бекитилүү тууралуу токтом менен жөнгө салынган. Ошондой эле индикаторлордун жана КТУнун негизинде эмгек баалоонун натыйжасында төлөнүүчү төлөмдөр Кыргыз Республикасынын өкмөтүнүн жогоруда аталган токтомуна ылайык төлөнөт. Анда КТУ ар бир жумушчунун эмгектик салымын баалоонун сунушталган көрсөткүчтөрү боюнча аныкталган деп айтылган. Саламаттык сактоо уюмунун жалпы ишмерлик натыйжасына ар бир жумушчунун эмгектик салымын баалоонун сунушталган көрсөткүчтөрү Кыргыз Республикасы Саламаттык сактоо министрлигинин буйругу менен бекитилет. Ар бир жумушчунун эмгектик салымын баалоонун сунушталган көрсөткүчтөрүнүн негизинде ар бир жумушчунун эмгектик салымын баалоо көрсөткүчтөрү иштелип чыгат. Өз кезегинде эмгекке катышуу коэффициенти жалпы ишмерлик
жыйынтыгына ар бир жумушчунун эмгектик салымынын жалпыланган сапаттык жана сандык баалоо болуп саналат. Бул жааматтык эмгекке төлөөдө колдонулат. Андан кийинкиси өзгөчө абал жана өзгөчө кырдаал режиминин шарттарында саламаттык сактоо системасындагы мамлекеттик кызматкерлерге эмгек акыны төлөө максатында Кыргыз Республикасынын өкмөтүнүн 2020 жылдын 27 апрелинде 147 буйругу кабыл алынган. Анда аралыкта иштеген кызматкерлерге кызматтык маянасы класстык чинине жана иштеген жылдарына илимий даражасына жана бийик тоолуу алыс айылдарда иштегени үчүн кошумча төлөмдөрдү кошуп берүү каралган. Буга жараша Кыргыз Республикасы Саламаттык сактоо министрлиги 2020 жылдын 29 апрелинде 273 буйругу чыгарылды. Өзгөчө абал кырдаал карантин жана согуштук аракеттер шарттарында ишке тартылган жана кесиптик милдеттерин аткарган медициналык жана башка кызматкерлерге өмүрүнө жана ден соолугуна келтирилген залалlardan компенсация төлөөнү камсыздоо боюнча бүгүнкү күндө башкача айтканда 2020 жылдын 2 майында Кыргыз Республикасынын өкмөтү жогоруда белгилеген кызматкерлерге өмүрүнө жана ден соолугуна келтирилген залалlardan компенсация төлөп берүү тартиби жөнүндө токтом кабыл алды. Аталган тартип Кыргыз Республикасы Саламаттык сактоо министрлиги тарабынан Кыргыз Республикасынын вице-премьер-министри Аида Исмаилованын тапшырмасы негизинде иштелип чыккан. Бул документ COVID-19 коронавирус инфекциясынын жугузган саламаттык сактоо уюмдарынын кызматкерлерине төлөмдөрдү берүүгө мүмкүндүк бермекчи. Муну менен аталган тартипте төмөнкүдө компенсация негиздери белгиленген. Биринчиси, инфекциялык оору менен ооруп калгандарга 1000 эсептик көрсөткүч менен кем эмес өлчөмдө Кыргыз Республикасынын өкмөтүнүн өзүнчө чечими менен бекитилет. Экинчиси, биринчи топтогу майыпта болгондорго ээлеген кызматы боюнча 10 жылдык маяна, экинчи топтогу майып болгондорго ээлеген кызматы боюнча 8 жылдык маяна, үчүнчү топтогу майып болгондорго ээлеген кызматы боюнча 5 жылдык маяна. Үчүнчүсү, жарадар болгондорго, жарат контузия алгандарга ээлеген кызматы боюнча 10-дон 20 эсеге чейинки маянасы өлчөмдөрү бир жолу берилүүчү акчалай жөлөк пул төлөнөт. Төртүнчүсү, каза болгон кызматкерлердин үй бүлөлөрүнө Кыргыз Республикасынын өзүнчө чечими менен аныктала турган 5000ден кем эмес эсептик көрсөткүч өлчөмүндө компенсациялар төлөнөт. Жогоруда аталган кызматкерлерге толук көз каранды болгон же аларга туруктуу жана негизги жалгыз жашоо тиричилик булагы болуп эсептелген үй бүлө мүчөлөрүнө кызматкерлердин акыркы ээлеп турган кызматы боюнча 20 жылдык маянасы өлчөмүндөгү компенсация кошумча алышат. Төртүнчүсү, оору очокторунун аймактарында иштеген медициналык кызматкерлерге дем берүү максатында эпидемия очокторуна жана аларга теңдеш аймактарга инфекциялык ооруларды козгогучтарды жугузуу тобокелдигиндеги иштерде иштеген адамдарга компенсациялык төлөмдөрдү төлөө механизмдери иштелип чыкты. Кыргыз Республикасынын өкмөтүнүн 3 апрель 2020 жылы номер 194 эпидемиялардын алдын ала алуу жана күрөшүү иш чаралары жүргүзүүгө келип түшкөн каражаттар сарптоо тартиби жөнүндө жобону бекитүү тууралуу токтомдун демилгеленип бекитилди. 2020 жылдын 22 мартынан тартып анда компенсациялык төлөмдөр Кыргыз Республикасынын тиешелүү жылга карата республикалык бюджет жана божомолдору жөнүндөгү мыйзамы менен аныктала турган минималдуу эмгек акыдан эсептелинет. Бешинчиси, Кыргыз Республикасынын өкмөтүнүн жогоруда аталган токтомунун ишке ашыруу максатында Кыргыз Республикасынын Саламаттык сактоо министрлиги 8 апрель 2020 жылы 224 коронавирус боюнча эпидемияларга каршы иштерди жүргүзүү мезгилинде эмгекти, иш сапардык чыгымдар жана куюучу майлар материалдардын чыгымдары төлөө каражаттар сарптоо жөнүндө буйругу чыгарылды. Рахмат. Рахмат. Эми суроолорго өтсөк. Айнура Бектургановна, думаю, вопрос вам. Сколько всего силовиков на сегодня с подтвержденным диагнозом COVID-19, сколько из них выписано и кто в каком состоянии находится?
настоящее время сотрудников силовых структур было зарегистрировано 20 случаев COVID-19. И половина из них находились на лечении в Республиканской клинико-инфекционной больнице и были выписаны в удовлетворительном состоянии. 10 находятся на лечении также в Республиканской клинико-инфекционной больнице. Но вчера вечером, к вечеру, поступило еще 7 сотрудников силовых структур, которые также поступили на лечение в Республиканскую клинико-инфекционную больницу. Рахмат. Кийинки суроо, Кыргызстанга башка өлкөлөрдөн чартердик каттамдар уюштурулуп жатат, анан биздин мекендештерибиз мекенине кайтып жатат. Ошол кайтып келген кыргызстандыктардын арасында коронавирусу тастыкталган учурлар барбы? Маселен, кечээ Дубайдан да бир рейс учуп келди. Ооба, 17 апрелден баштап Кыргызстанга 5 чартердик рейстер уюшулган. Ал чартердик рейстер менен 1117 пассажирлер келген бизге Кыргызстанга. Ал келген пассажирлердин бардыгы ПЦР методу менен анализ алынган. Алардын ичинен, ошол рейстердин бардыгынын ичинен пассажирлердин арасынан 5 учур COVID-19 тастыкталган. Бул Анкара, Стамбул, Бишкек рейси келген, Новосибирск, Бишкек рейси келген, Екатеринбург, Бишкек рейси келген. Биз айтканбыз, бир жаран ошол Жалал Абад облусунун жаранын кечээ каза тапкан, анын ичинен Стамбул, Бишкек рейси, Дубай, Бишкек рейси, ушул рейстер, чартердик рейстер уюштурулуп келинген. Бул жарандардын бардыгы бир серия ПЦР анализи алынып, андан сырткары мына экинчи ПЦР анализин убактысы келгендер экинчи ПЦР анализин алып, убактысы келгендер экинчи ПЦР алуусун күтүп жатышат. Рахмат. И последний вопрос. Сообщается, что женщина, скончавшаяся от коронавируса 2 мая, прилетела из Екатеринбурга. Сколько человек были с ней в контакте? Есть ли среди пассажиров этого рейса еще и другие с положительным результатом? Ооба, биз өзүңүздөргө белгилүү болгондой 28 апрель күнү азыр белгилеп кеткендей Екатеринбург, Бишкек чартердик рейс келген. Анын ичинде бир жарандын COVID-19 ПЦР анализи тастыкталган. Ал рейс менен 157 жаран келген. Ал жарандардын бардыгынан ПЦР анализи алынган, биринчи жолку ПЦР анализи алынган. Ал жаран менен 6 контакт белгиленген. Андан сырткары Саламаттык сактоо министрлигинин алгоритмине ылайык ошол келген 157 жарандын баары экинчи жолку ПЦР анализин күтүп жатышат. Ошол 157 Екатеринбург, Бишкек рейси менен келген 157 жарандын ичинен бир гана жарандын ПЦР анализи тастыкталган. Рахмат. Калгандарыныкы терс анализдери тастыкталган. Рахмат, урматтуу телекөрүүчүлөр, радио угармандар, сиздерге Кыргыз Республикасынын Саламаттык сактоо министрлигинин коомдук саламаттык сактоо башкармалыгынын башчысы Ахматова Айнура Бектургановна жана Кыргыз Республикасынын Саламаттык сактоо министрлигинин юридикалык бөлүмүнүн жетекчиси Жумакеев Азамат Бердиалиевич маалымат беришти. Маалымат жыйынды Түзөодон ЛТР, КТРК, Алато 24, Пирамида, 5-канал телеканалдарынан, облустук медиа борборлордон Эл ФМ, 1-радио, Кыргыз радиосу, Мин Кыял ФМ, Марал ФМ радиолорунан, ЛТРдин YouTube каналынан, Facebooктан Кыргыз өкмөтү, Социальное правительство, МТРК ЛТР жана 1-радионун баракчаларынан көрүп уга алдыңыздар.
Уважаемые телезрители, радиослушатели, на этом мы завершаем брифинг в пресс-центре Республиканского штаба. Вас проинформировали начальник управления общественного здравоохранения Министерства здравоохранения Кыргызской Республики Ахматова Айнура Бектургановна, а также заведующий юридическим отделом Министерства здравоохранения Кыргызской Республики Джумакеев Азамат Бердиалиевич. Прямой эфир брифинга вы могли посмотреть и услышать на телеканалах ЛТР, КТРК, Алато-24, Пирамида, 5 канал, в областных медиацентрах, на радиостанциях ЛФМ, Биринчи радио, Кыргыз радиосу, Мин Кыял ФМ, Марал ФМ, на YouTube-канале ЛТР, в Фейсбуке на страницах Кыргыз Өкмөтү, Социальное правительство, МТРК ЛТР и Биринчи радио. Спасибо за внимание.